эл аралык аялдардын байрамы. Биз эгерде ошол жана айтып аткан гей парадтын астына чыгып алып, аларга гүл берсек, анда бизге сын пикир айтсаңар, биз азыр унчукпайт элек. Гей парадтын астына чыгып алып, гүл берсек, анда сын пикир айтсаңар, биз унчукпайт элек. Дагы бир жолу айталайм. Биз деген алар кеткенден кийин, 1 сааттан кийин ошол жердеги айылдан келген эжелер жүрдү, Казакстандан келген эжелер жүрдү. Ошолор майрамдык маанай менен жүрүштү. Биз аларга гүл тартууладык. Бул эмне күнөөбү? Бул эмне туура эмеспи? Эми ошол жерге бир атайын феминисттер жана тобунун эки аялы келип, эки айым келип туруп, биздин гүлдү алып коюп, анан бизди атайын баягы коомчулукка жарыялап, жаманатты кылып атат. Ага ушуга окшогон жана башка түшүнбөгөндөр ошол жана гей парадтын уюштуруучуларына кызмат кылып берип атат. Аны өздөрү түшүнбөй жатат. Ушундай билимдүү жаштар ошого анализ кыла албаганда мен өзүм таң калып атам. Эми дагы бир нерсени айтып коеюн. 7 мартта биз билдирүү тараттык. Эртең гей парад болот деп ачык эле айтып чыкканбыз. Мусулмандар дин башкармалыгына мен атайын барып кат берип келдим. Угаталы кайга кетти? Мусулмандар дин башкармалыгына 7 мартта мен атайын кайрылып кат тапшырган муфтиятка. Тилекке каршы алар көңүл кош болуп калган ошол күнү. Анан келип алып туруп, анан азыр келип бизге сын пикир айтып атканы бул туура эмес, урматтуу туугандар. Жок туура эмес. Ошондуктан кыргыз чоролору бир гана бул аркылуу эмес, башынан ушундай коомдогу терс көрүнүштөр менен күрөшүп келет. Мына Кытайлар боюнча биз күрөшүп, баштан күрөшүп келебиз. Жана башка маселелерди көтөрүп келебиз. Бир гана айтып атат жана кыздарга эле алып жетет деп. Биз көтөргөн маселелер аябай көп. Кээ бири маалымат булактарынан чагылдырып атат, кээ бири элге жетип атат, кээ бири элге жетпей жатат. Биз аягына чейин күрөшөбүз. Себеп дегенде биз ошол кыргыз улуттук баалуулуктарын, кыргыздын улуттук ар намысын сактайбыз деп биз түзүлгөнбүз. Көздүн карайыбызды сактап, улуу мурасыбызды кийинки урпактарыбызга өткүзүп беребиз деп ошон үчүн биз түзүлгөнбүз. Урматтуу туугандар.